Кутман күн достор, менин каналыма кош келипсиз. Бүгүн ушундай өтө жумшак жана убакытты аз талап кылган печеньелер жасайбыз. Видеону аягына чейин карап, каналга катталып алыңыз. Эң алгач 2 жумурткабызга кум шекерибизди салып, жакшылап аралаштырабыз. Бир аз сүт куюп алабыз, азыраак. 5 минутадан 8 минутага чейин кум шекер толуктай эригиче аралаштырып алабыз. Кум шекер сөзсүз түрдө эриш керек. Андан кийин сүтүбүздүн бардыгын куюп, дагы да жакшылап аралаштырабыз. Өтө оңой печеньелер. Андан кийин 1 чай кашык гана сода салабыз, же болбосо разрыхлитель колдонсоңуз болот. Тайтыңызга жараша ванилин, ар түрдүү жыт бергич, дам бергичтерди колдонсоңуз болот. Андан кийин эритилген сары майыбызды салабыз. 82% дагы болуш керек сөзсүз түрдө. Андан кийин дагы да жакшылап аралаштырып, унубузду аз-аздан ээлеп, жумшак камыр ээлейбиз. Бардык граммдарын описанияга жазып коёмун. Ошол жактан көрүп жасай берсеңиз болот. Унду сөзсүз түрдө бөлүп, консистенциясына карап салыңыз, себеби ар кимдин уну ар бөлөк отурат таразага. Ошол себептен жумшак камыр болуш үчүн 2ге же 3кө бөлүп камырды салып алабыз. Алгач венчик менен, андан кийин лопатка менен аралаштырып, андан кийин барып колуңуз менен жумшак камыр жууруп аласыз. Андан кийин камырыбыз даяр болду. Ушундай колго жабышпаган жумшак камыр болду. 2ге бөлөбүз. Бирисине бир аз какао, 2 чоң кашык. Андан кийин бирисине ун салып, дагы да жакшылап бийлеп коебуз. Андан кийин камырды жайып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып какао сээп чыгабыз. Негизинен каалагандай формада бышырсаңыз болот, өзүңүздүн табитиңизге жараша. Мен ушундай негизде бышырып алдым. Андан кийин кум шекерди жакшы көрсөңүз, кум шекерге же болбосо кунжутка дагы ушундай булап бышырсаңыз болот. Мен кум шекерге кылдым. Өтө берекелүү печеньелер болду. 3 противень бышырып алдым. Андан кийин какао аралашкан тестабыз. Ушундай гүл түшүргүч форма менен даярдап алдым. Сиздер башка да нерсени колдонсоңуздар болот. Мынакей биринчи салган печеньелерибиз бышып чыкты. Бийик болуп көтөрүлүп, иштери толуктай бышкан. Андан кийин кийинкисин ушундай боорсоктордой кылып, ромбик кылып кесип алдым. Буларды дагы кум шекерге сөзсүз түрдө печкаңызга карап бышырып аласыз. Өтө жай отто бышырылса жакшы болот. Мынакей достор, биздин печеньелерибиз даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар.